Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бизнес таксигечи ушундай машина карап аттым эле да. Полный комплектация экен, люк, сук болчу. Азыр анан бул жерден көрүп калдым да. ДТП болгон келе бир машиначы. Артынан удар болгон экен, карасаңар. Көчү мында карасаң алюминдей, кузов дагы алюмин. Что-то бул неме BMW-га окшоо алюмин го. Карагылачы. На кузову алюмин экен. Что-то качество нормальный эле да. Мына удар болуптур, жакшы. Карасаңар. Она алюмин кетиптир, уну арт жагычы. Нормальный удар болуптурчу. Анан качество жакшы дейт булар. Бизнес таксиге алсамы деп атам. Бизнес таксигечи көрүнүшү онча вид жакшы өзүчү. Ягынан дагы тийиптир да, артынан удар болгон, алдынан да бирөөсүнө тийген да. Аз карап. Что-то бул качествосы на кузов алюмин. Алюмин. Карасаң. Жесткий жеген экен. Запчастары кымбатыраак экен бирокчу. Өзү бизнес болгон үчүн ушу запчастар кымбат экен. Ана устага келдим эле. Үмүт устага бир машина бар эле. Кондер иштебей калыптыр, ошо радиатор алып келдим. Мына машина ДТП болду. Аренда жүрөт эле. Карагылачы, ДТП болуп, водитель качып жүрөт тирик. Качып каяка барат экен. Могу 25-не чейин срок болгон, 25-и турлап берем деген. Ояк биягы устакысы 45 миң өтүрүп берем дейт. Общий запчастар менен бир өтүш менен 130 миң кетип калат го. Радиатор алыш керек, 2 усилитель, бампер алыш керек, решетка алыш керек, капот алыш керек. Ички жактары дагы аларды түзөтүш керек.